Eğlenip turatır dandı berse, bul balдар уже терсеттерибиз бар. Жарандар жана ишкерлер үчүн керектүү болгон маалыматтарды алууну автоматташтыруу, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаттуу жана ыкчам колдонуунун эсебинен бюрократиялык бөгөттөрдү төмөндөтүү, жергиликтүү бийлик менен калктын ортосунда ачык айкындуулукту камсыз кылуу максатында Ош мэриясы атайын геопорталды ишке киргизүүнү пландап жатат. Муну менен алар баардык кагаз иштерин, тиешелүү маалыматтарды порталдан көрө алышат. Бул долбоор жалпы шаардагы кыймылсыз кыймылдуу мүлктөрдүн бардыгын учетун реестрин алуу максатында түзүлгөн. Бул 2020 жылы демилгеленип техникалык эконом показательдер техникалык теосу иштелип чыгып, бирок карантинге байланыштуу каражаттын жоктугунан бөлүнбөй калып 2021 жылы январда башталган. Мындан сырткары долбоордун экинчи этабын аягына чыгаруу үчүн жергиликтүү бюджетине 8,5 миллион сом каралган. Ал эми 2021 жылдын июль айында долбоордун экинчи этабына тендер берилип, тендердин баасы 6,5 миллион сомго жеңүүчү деп кадастр мамлекеттик ишканасы жана Санарип долбоор жоопкерчилиги чектелген коом жеңүүчү деп аныкталган. Азыркы учурда келишимдер түзүлүп, тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат. Долбоор 2022 жылдын аягында толугу менен аяктап ишке берилиши айтылган. Мына Каракол шаарында аябай иштеп атат бул долбоор акчасын бул ким канча жерде арендага алды, канча акча түшүрүп атат, дагы продлевать этеби, ошонун баары мурун кагаз түрүндө жүргүзүлсө азыр база менен болот да. Долбоордун максаты шаардын аймагындагы мамлекеттик, муниципалдык жана жеке менчик жерлерден факт жана юридикалык иш кагаздары боюнча так аныктоо. Шаардагы коммуналдык жана баардык кыймыл-аракеттерди бир базага топтоп, мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдарына башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу болуп эсептелинет. Аны менен бирге электрондоштурулган маалыматтык системаны онлайн форматка өткөрүү жана аларды көзөмөлдөө, адамдык факторлорду кыскартуу менен коррупцияны жок кылууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Азыр бүгүнкү күндө программа частары бүттү. Азыр кийинки кыла турган дагы 4000 гектар жерди кыла турган болсок, анда биз только кадастр менен эле фактически юридически кылып туруп излишкаларды аныктап берүү эле иштер болот. Кадастрдан бир маалымат сурасаң, ал 110 десе, а УМС болсо 100 деп берет. Ушундай неме кылып бирдиктүү бул кадастр менен Ош шаарынын дагы муниципалдык геопортал интеграция болду. Бүгүнкү күндө кадастр бир сотикти 2 адамга саткан болсо, автоматически бизде көрүнүп турат. Учурда тендерден уткан фирманын өкүлдөрү муниципалдык менчик башкармалыгы менен биргеликте келишимде көрсөтүлгөн программалык бөлүктөрүн аткарып жатышат. Алтынай Урматбек кызы, Хилола Ашурова, Адилет Нышанбаев, Ынтымак, Ош шаары.